Элге кызмат кылуу үчүн сөзсүз депутат болуш керекпи? Бирок элге кызмат кылам десең, депутат болбой деле кызмат кылып жүргөнбүз. Депутат болсоң эми шарт болот, мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот элге кызмат кылганга. Мен ошол үчүн эле бар айтам, элге кызматымды дагы өткөрөйүн деп. Эмне үчүн дегенде буга чейин көп иштер болгон. Будан кийин дагы адан чоң иштерди кылайын деген ойлорум бар да. Депутат болсоңуз биринчи кадам эмнеден баштайт элеңиз? 19-округдагы эл менен аралашып жүрүп мен көп көйгөйлөрдү уктум. Ал көйгөйлөр өтө эле жүрөктү оорутат. Аларды анализ кылып туруп, анан ошону ишке ашырмакмын. Элдин үнү бийликке жетиши үчүн кандай механизмдерди түзүү керек деп ойлойсуз? Кыргыздар мурун эле айтып койгон. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кейиксиң деп. Ошон үчүн биз эл менен болушубуз керек ар качан. Эл менен болсоң, элге жакын болсоң, сен ойлогон максатыңа жетесиң. Элге жакын болосуң, көп жакшы иштер болот. Сиз өзүңүз медик болбосоңуз да медицина тармакка көп эмгек жасаптырсыз. Эмне себеп болду? Бул жашоодо ушундай экен, айласынан мен жакын адамдарыман кол үзүп калдым. Оорулар көп, бирок оорулардын ичинен эң көбү бул боор алмаштыруу. Мен өзүмө максат койдум. Мен ушул боор алмашуу боюнча бир жолун таап ушу элге, мамлекетке бир пайдам тийсе, ошого мен аябай ыраазы болот элем. Биз Түркияда бир жакын ошо дос болуп калган менин ага Сезайбей деген ошо дүйнөлүк профессор бар. Ошол айткандай да, мен Кыргызстанга барып бир адамдын өмүрүн сактап калсам, Кудайдын алдында, өз ата бабамдын алдында мен абдан ыраазы болот элем деген. Ошол сөзү мен жүрөгүмдө ар качан жүрөт да. Ошондой эле мен дагы бир адамды болсо дагы эртерээк өмүрүн сактап калсам, ошо мен аябай Кудайдын алдында дагы, өзүм элимдин алдында дагы аябай ыраазы болмокмун да. Мен ошон үчүн шашылам. Тезирээк ошол больницаны салсак. Биз биринчи этапты өткөрдүк. Бүт жакшы хирургдарды окутуп келип, алар даяр болуп турат. Эми биздин экинчи этабыбыз ошо больницаны алып келип бул жерге куруу. Ал дагы даяр. Ошон үчүн мен ошонун аркасынан иштеп, ошонун аягына чыккан үчүн мен ушу депутаттыкка барсам, ишим тез болобу, ушу больница тез салынып, элге тезирээк кызмат кылып, биздин элдер кыйналбай ушу Индияга барбай, башка жерлерге барбай, өзүбүздүн жерибизде ушундай арзан баада ушинтип өздөрүнүн боор алмашып, бир эле боор эмес, азыр жүлүн, костный мост деп коет, жаш балдарыбыз ооруп атат. Ошолордун баардыгын көрүп туруп, анан ушу максат койдум. Мен ушу иштин аягына чейин чыгарыш үчүн мен депутат болсом, элге тезирээк ушу өмүрүн сактап калам деген эле оюм бар. Туркия менен алакаңыз жакшы экен. Биз ошол кандаш Туркия мамлекетине жетүү үчүн канча жылдар керек деп ойлойсуз? Көп деле жылдар кереги жок. Эмне үчүн дегенде биз кээ бирки жактардан биз алардан өйдө да турушубуз мүмкүн, кээ бирки жерлерден калып калышыбыз мүмкүн. Бирок биз технология жактан калып калганбыз да. Биз эми ала Түркия Европага жакын, өнүккөн өлкөлөргө жакын, алардын мамилеси тез, ар качан маалымат дагы тез жүрөт. Аларда система көп жылдардан бери келет. А биз эми жаңы эле биз чоң өлкөлөр менен иш кылып, жаңы эле биз ошолорго кошулуп атабыз. Ошон үчүн биз тездетсек болот. Биз жаңы технологияларды алып келип, баягы дүйнөдө кыргыздар, сыймыктанган кыргыздар бар, жакшы врач хирургдар бар, Түркияда эле аларды абдан сыйлайт. Дүйнөгө чыгып аткан жаштарыбыз бар, бир эле хирургдар эмес, жүрөк оорулар боюнча, башка оорулар боюнча. Ошолорду кайра келиш үчүн биз шарт түзүп беришибиз керек. Кыргызстанга шарт түзүш үчүн ушундай бир чоң деңгээлдеги эл аралык технологиясы, дүйнөлүк технология менен биз больницаларды салсак болот да. Ошо больницалар келип иштешет. Керек болсо бир эле Кыргызстанда, кыргыз эл эмес, башка элдерге да жардам берсек болот. Жаныбызда турган Өзбекстан, Казакстан, Россиядан келип, биздин больницага келип боор алмаштырышы мүмкүн алар. Ушул жерде өзүнчө бир борбор болушу мүмкүн да. Биздин ошо больница туруп калса, Орто Азияда бир чоң медициналык борбор болуп калышы мүмкүн.